Энергетика министрлиги тарабынан жүргүзүп аткан реформанын алкагында Бишкек шаарында 24-жылы 2 көмөк чордон курулган. 110 киловольт Аккула көмөк чордонунда турабыз. 2 көмөк чордон куруу иштерин Бишкек электр тармактарынын адистери курган. Кыргызстан улуттук электр тармагы каржылап берген. Аккула көмөк чордон азыркы заманбап технологияга талабына жооп берген жабдыктар коюлган. Эле газовый өчүргүчтөр, вакуумный өчүргүчтөр коюлган, релелик коргоо жагынан терминалдар коюлган, жаңы микропроцессорный заманбап терминалдар коюлган. Аккула көмөк чордон Бишкек шаарына кошумча кубаттуулук берет. Жаңы курулуп аткан объектилерге, жана ГИКтин үйлөрүнө, жана көп кабаттуу үйлөргө дагы баардыгына кошумча кубаттуулук берет. Эң биринчиден Бишкек шаарынын тургундарына өзгүлтүксүз электроэнергияны камсыз кылуу үчүн.